Бишкекте Мерседес өрттөнүп, жол кайгуу кызматкерлери өчүлүп калышты. 28 август күнү саат 16:20 чамасында Байтик Баатыр жана Иса Хумбай көчөлөрүнүн кесилишинде Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унаа айдап бара жатып, белгисиз себептерден улам күйүп кеткен. Ал жерден өтүп бара жаткан Бишкек шейиптин патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери дароо бардык чараларды көрүп, муну менен унаадагы өрттү өчүрүшкөн. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү кызмат кошумча чакырылган. Урматтуу айдоочулар, өзүбүздүн жана коомдук коопсуздук үчүн сиздерден автотранспорт каражаттарын өз убагында техникалык тейлөөдөн өткөрүүңүздөрдү суранабыз. Маалымат булагы Сокол Медиа. Азия Микстин оюнчусу Аким Карасаевдин сүйлөшкөн кызы анын колун сурады. Аким Карасаевдин жаңы тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө сүйлөшкөн кызы анын колун сурады. Ал тизелеп отуруп жигитин макулдугун алгандан кийин гүл берди. Муну көргөндөр кубаттап, социалдык тармактарда сүйүүгө эреже жок, бактылуу болгула деп жазышты. Аким Карасаевага байланышканыбызда бул ал үчүн күтүүсүз болгонун айтып, пранк эмес деп жооп берди. Ал эми социалдык тармактарда окуя кызуу талкууга алына баштады. Маалымат булагы Кактус Медиа. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аутист баланы чаап жиберген киши милицияга өзү келип кечирим сурады. Бишкектеги ооруканалардын биринде аутист баланы чаап жиберген киши милицияга өз ыктыяры менен келип, баланын жакындарынан кечирим сураган. Бул тууралуу Ички иштер башкармалыгы кабарлады. 34 жаштагы киши окуянын 27 август күнү күндүз Фучик көчөсүнө жайгашканын билдирген. Баланын ата-энесинен, жакындарынан, эжесинен кечирим сурайм. Бала өзгөчө экенин чындап билген эмесмин. Ал сумкамды ачып жатканда баалуу бир нерсемди уурдайбы деп ойлоп кеттим. Кечирип койгула. Эртеси интернетте бул видео тарап кетиптир. Милицияга өз ыктыярым менен келдим деген ал. Бул боюнча экспертиза дайындалган. Милициянын жыйынтыгынан кийин чечим чыгарат. Маалымат булагы Кактус Медиа. Ал буюмдардын уурдайбы деп ушундай реакция кылып алдым. Чындап эле билген эмесмин. Анан ошо эртеси күнү 28 августта карасам, интернет булактарда ушу видео тарап кеткен экен. Анан өз ыктыярым менен ошо Лениндик район ички иштер башкармалыгына кайрылып өзүм келдим.